Биздин ушул Жалал Абад облустук чегара кызматынын эң негизги чегараны коргоо багыты бүгүнкү күндө мына Аксы, Ала Бука, Нокен райондорунун чегинде болуп атат. Себеби Жалал Абад, Сузак райондору, Базаркаргон райондорунун чектери негизинен тосулган. Ушул Аксы, Ала Бука жагында көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Биздин чегара кызматкерлеринин өзү эле көптөгөн жанагыдай контрабандага өздөрү киришип, өздөрү жардам беришип, мыйзамдарды бузуп атышат. Мына ушуну белгилеп коюп кетким келет. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу командирлер, былтыркы жыл эле, быйылкы жылды кошкондо аскер кызматкерлеринен, ошол чегарачылардын арасынан эле ондогон чегарачылар жоопко тартылышты. Ондогон чегарачылар кызматтан кетти. Себеби сиздер өзүңүздөр ошо контрабандисттерге кошулуп алып, ошол мамлекетке зыянкечтерге кошулуп алып туруп, алар менен мындай орусча айтканда сращивались. Андай болбош керек. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгылагын. Мындай болбош керек. Эгерде ошондой боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да каттуураак чара колдонобуз. Вовлеченность военнослужащих погранслужбы в контрабанду — это самая большая беда в данный момент в рядах наших военнослужащих. Поэтому, уважаемые командиры, я вам еще раз напоминаю, что вы также совместно со своими подчиненными будете наказаны в случае нарушения уставов, законов, особенно